Ассаламу алейкум ардактуу телекөрүүчүлөр, таң эртең мына ушинтип Шамалдын жели менен биз Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Акжар айылынын Какыр айылына келип отурабыз. Мен сиздерге бүгүн ушул айылдын кенен тарых таржымалын жашоосун, турмуш тиричилигин чалдырып берүүгө аракет кылам. Биз менен бирге болуңуздар, кызыктын баардыгы алда. Сонун каармандар күтүп турат бизди. Кудашо, эми бул шалы канча жерге септиңиз? Мен быйыл 2 гектар жерге септим. Жылда ошондой бирөөлөрдүн жерин алам, өзүм жерим бар, аренда жерим бар. Анан бирөөлөрдүкүн алам, экпей калгандардыкынчы. Айылыктар мактанып атат. Какырдын күрүчү эң алдыңкы күрүч деп атат го. Какырдын күрүчү илгертен аты чыгып келген да. Кечкурун күн баткандан баштап шамал болот да. Шамал жүрүп турат. Эртең менен киши күн көтөрүлүп 9-10 чейин азыр деле болтурбайбы шамал. Шамал түнү болсо катуу болот. Анан башка жактан келгендер баягы түнү келип калганда шамал болгондо эмне күн жайып силерде шамал болуп атат дейт да. Биз айтабыз, бизде мындай шамал болбойт, дымып калганда күн жайт. Ошо шамалдын касиети барбы дейбиз да биз. Бул жакта дарыя бар экен да? Дарыя, Жазы дарыясы бар да. Ак Жуаз дегендер барбы сиздерде? Бизде бар Ак Жуаз, ооба. Муну даяр болгондон эми даяр болгуча деле мээнети көп да мунун. Ага чейин дагы көп мээнет кылабыз. Анан даярлайбыз, мурун колго кургатчу элек. Ак Жуазга барабыз, күрүч кылабыз. Бул күрүч мындай тамактан өтүп кеткиче чачыла берет экен да. Тамактан өтүп кетип эле кутулбасаң, ага чейин чачылат. Ушу жеп атканыңда да чачылып турат да. Бул жерде калат канча орулгуча. Алып барып үйөбүз, кызытабыз бир 10-15 күн. Андан кийин комбайнга салабыз. Эң түйшүгүн айтыңызчы. Жана аш болгонго чейинкисин. Аш болгонго чейин эң түйшүгү ушу кургатып акташ да. Ак Жуазга барып акташ. Какыр айылынын тургундарынын негизги кирешеси ушул күрүч талаадан жыйналат. Жылдан жылга бул талаалар гектарын кеңейтип, дыйкандар көбүрөөк эгип жаткан кезде. Кантип атасыз? Жакшы, кел балам. Чөптөрүн өлтүрүп туруш керек экен да. Мунаны оруш керек. Ороз кичине өссө. Жоксо жашында дарылап койсо деле болот беле. Эми дарыга неме кылбай калдык да. Орак менен оруп, таза кылмасаң таза болот да өзү негизи. Канча жылдан бери? Менби көп жылдан бери шал айдайм. Бирок бурун 2 гектарга чейин айдайт элем шал. Азыр сал улгайып калдым, 1 гектар эле айдап калдым негизи. Биздин Какырдын күрүчү республика боюнча 1-чи болуп делет да. Аябай жакшы шамал. Шамал касиет, шамалдын касиетинен болобу дейм да. Кабыгын жука кылып коет. Көркөзгөндүн шалларын карай кабыгы калың болот. Биздики жука болуп, шат тез эле акталып кетет да. Бул шалчылык жылдан жылга көбөйүп атабы же азайып атабы? Көбөйүп атат. Айылыбызды негеде кирешебиз ушул да. Тапкан ташыганыбыз ушул. Анан мал чарбачылык, şu экилер неме? Башка эгин жок бизде. Башка эгин эге турган жерибиз Жерибиз жок. Тары негизи. Ар жанга 6 сотуктан жер берилген. Мен 41 сотук жерим бар негизи. Анан аренда алам. Башка бирөөлөрдүн жерин алам. Ал иштебей шаар Россиялап кеткен. Şu кирешебиз ушул. Базарга деле барбайбыз. Ушул жерден эле келип алып кетишет. Үйдөн эле келип алып кетишет. Ак Жуаздан да нары сатып. Жок, Ак Жуаздан нары эле келип карап турушат да. Ак Жуаздан эле алып кетишет. Дароо алып кетип калышат экен да. Алып кетишет, ооба. Анан базарга деле барбайбыз. Биринчи эккен убакта барчу элек. Азыр базарга барбай калдык. Жакшы, аксакалдар, эмне дейсиз? Сиздерге тоскоол болбойн, жумушуңуздар уланта бериңиздер. Биз бир айылды кыдырып чыгалы эми. Макул, рахмат. Силерге дагы келип ушунча бизден кабар алып тартып кеткениңерге чоң рахмат. Макул болду. Рахмат. Айыл тарткыла, жакшы айылбыз бизде. Ушул өрөөндөгү эң күчтүү айыл биздики. Бул жак менен өтө окшойбуз эми, Ар бир айылдын өзүнө таандык ар кандай жоромолдор менен тарыхы баяндалып келет. Бул айылдын тарых таржымалын билүү үчүн аксакалдарга суроо узаттык. Какыр деп атка коюп калганынын бир 2 себеби бар. Биринчиси, бизде өзү негизи Какырда шамал болот. Кыштын күнү жазга маал. Карлардын баардыгын кетирип,
шамал айдап барын кетирип, анан кийин ошол жерде баягы жазган маалда тоң кеткенден кийин шамал сөз турпактарды айдайт да. Ошол немени көрүп, какырлыктар анан кийин каккыр деген сөздү пайдаланышкан экен. Каккырды анан ошо каккыр боло туруп, анан кийин какыр болуп атка конуп калган экен. Булайыл ушу. Негизинен ошондой деп айтышат эми анан. Негизи алда туура болсо керек. Экинчи варианты ушу бизге чейин мына бул айылдарда канал болгон эмес экен жерде. Какыраган эле жер чөл сыяктуу болгон экен, кеңири болгон экен. Биз мына бул айыл бул жерде эмес, мына пас жакта болгон экен. Мына суу тараптан неме кылып. Андан кийин аны сайдын боюнда болушкан экен, кийин буга көчүрүп чыкканда, бирок какыр аты ошо анчалык калган. Эми какыр деген ошо какыраган чөл деген маанидеги болсо керек экинчи варианты. Бул жерде негизинен наркөйүз, беркөйүз болуп, негизги уруулардын бири басыз деп эсептелет бу жерде. Басыз уруусу, бул басызга ушу мына Бөлөкбай кирет, Кашка кирет, Кудайлат кирет, башка бар деген немелер бар. Ошолордун ичинен ушу биздин какырда негизинен жайгашкандардын саны ушу негизинен ушул басыз уруусу, басыздан дагы ошо Кашка уруусу бул жерде басымдуулук кылат бу жерде. Жакшы, жакшы. Абалар, бул жакта улуу абабыз деп калдыңыздар. Аксакал, айтсаңыз, бүгүнкү күндө ушул жаштарга акыл насааттар кандай айтылып атат? Эги элдин ынтымагы кандай? Илгертен калган bizde şunda akıl, nasihat, ülgüler bolup gelgen. Mesela ben bir aytıp etsem şu yerde Cennet Kazı degen adam ötken bir yerde. En ulu adamdı bolsak, oşa maldın oğluyası deyip Babiş'te bola turgan adam ötken. Endi oşa adam mına şehirge meçit kurgan. Mına şu yası öğreninde yok meçit Kakır ayılında bar elede. Şu yerde aksakallarımız ügüt nasihatlarını yaşlarga aytıp deyip düşüntürüp kelgen. Endi oşa ülgüler hazırga değeri ulanıp kelbatat endi. Ulanıp kelbatat endi. Hazır yaşlarımızdan ilimdüler köp çıktı. Daha ança sözge kıstırma kılıp koyayım. Buna azı biz oturgan yerde bu yigitin atası da Kadir Ali Mehmet Ali degen oblastı başkırgan kişi. Hem oşa kişinin balası da jaman iş kılgan yok. Erge eldi oragılaydı, ağcıvası salıp koydu. Anam buna nemeni daha saldı. Aksakaldır özgönge varmay şeyde oturup keçe turgan meseleler düşede çeşi olup kaldık. Bu balanın yigitin dağı atı Kuat. Kuat eginizin dağı atası el başkırgan, jürt başkırgan, jakşı kişi oldu. Oşa kişinin balası terbiye algan, talim algandı görünüp durat. Oşa elim üçün de hep şu nemelerde özü kurup, hazır oturağız, kemine dağından olsayıp. Men oşa ötüp ketkenlerge barına razımın. Sizlerge de çoğun rahmat, işinerde iyilik bolsun, daima zavalыңар götürüp, el menen birge bolğulu aldılar. O meni tınç bolğular. İşinger iyilik olsun. Allah çoğun rahmat bergen. Учурда айыл ар тараптан өнүүгө бет алган. Чакан айыл болсо да, айылдыктар эс алуучу жайлар, соода түйүндөр, мончо, калкты тейлөөчү ар кандай кызматтар уюштурулган. Hoş gelipsiňer. Menin ayılım göstericisi bizdin Altar Aylı Hökümetinin Kakır ayılına. Hoş gelipsiňer. Бул айылда биз статистикасына басым жасап кетпейсизби? Канча кожолук, канча эл отурушкан жерде? Бул жерде 3600'дөй адам жайланышкан. Халктын саны. Кожолуктун саны 426 кожолук бар. Мындан сырткары мигранттар bir 220'day migrant sırt çakta жүрөт. Ушул айылдын өзүнө, чет өлкөдө. Айтсаңыз, Кылчага, бүгүнкү күндө ушул айыл өкмөттөн айылга бир кандай алгылык иштер жасалды да? Эми мен биздин айыл өкмөт тарабынан түнкү жарыгы бүттү айылдын ичине. Канча пайызга? Кыскасы эртеңки күнү бул 80% бүтүп калат. Түнкү жарык менен айыл. Анан таза суу маселесинде болгон үйлөргө, бардык үйлөргө суу киргизилген. Үйлөрүнө чейин киргизилген. Таза суу көйгөйү жок экен демек. Таза суу көйгөйү жок. Чындыгында жок. Андан сырткары биздин айыл өкмөт тарабынан жер чечилген. Bir ишкердин атынан жеке өзүнүн жашап аткан менчик үйүн детсад балдар бакчасына берген.
Ошо жерде детсад болуп азыр иштеп атат. Канча жылдан бери? 3 жылдан бери. Уже 4-жыл болуп атат. Ага бала бакча жок беле? Бала бакча биздин айылда жок болчу. Анан азыр биз өкмөт тарабынан жер чечилди. Мини футбол менен детсадка 25 сотик детсадка, 15 сотик мини футболго. Документ иштерди баардыгы бүтүп турат. Ошол менен биз проектлерден, донорлордон изденип, ошол нерсени бүтүрүшүбүз керек. Алдыга кандай бир максаттарды, пландарды коюп атасыздар да, ошол айылга кандай шарттарды түзөлү деп атасыздар? Эми айылга Кудайга шүгүр, мектеп сәл эски. Ушу мектепти жаңылашыбыз керек. Себеби балдар жыл сайын көбөйүп атат. Уже орунду Калктын саны өсүп атат. Ошол себептен бизде биринчи көйгөй мектеп, детсадыбыз. Андан сырткары дагы ошо мини футболубуз. Булар эми основной бизде биринчи көйгөй болуп эсептелет. Калган көйгөйлөр эми түнкү жарыктар бүтүп, таза суу бүтүп атат. Анан муну только капитальный ремонттон өткөрүш керек таза сууну. Дагы толук кандуу берип туруш үчүн. Какыр айылын күрүштөн кийинки эле эң өзгөчөлүгү айылда 44 трактордун бар экендигинде. Бул агалар элетиктерин орун колдон жеңилин жерден алып, талаачылык иштерин заматта бүтүрүп берүүгө камынып турушат. Учурда өздөрүнчө жыйын кылып, элдин капчыгына туура келгидей кызмат көрсөтүүгө даяр. Жар-жарык жер айдоону Кудайга шүгүр бүтүрдүңөр. Рахмат. Жаман эмес, мына айылыбызда ушу 40-тан ашык тракторубуз бар. Бил өзүбүз эмес, салааны бүтүрүп келдиңер. Рахмат. Дружина болуп, кимин кайерге барсаң ушу маланы чакырып, кичинекей тракторду кичинекейин чакырып бүтүрүп келдиңер. Туурабы? Муну эч формалчылык жок. Анан келип азыр мына чоорокко келдиңер. Мына чоорок малды көрүп атасыңар мына. Чөп жок. Азыр мына заманда мына улам элди кыйнабай, жок малда жок, бар малда бар кылып, ишин бүтүрүп койсоңор, илгери биз иштеген малда 2 тетрат карызга толуп кетет эле. Азыр Кудайга шүгүр, бир жумага жетет, ошо күнү берип атат акчаңарды. Кудайга шүгүр иштеп атасыңар. Эл катары иштеп, элдин алкышын алып жүрөсүңөр. Рахмат. Кайерге барсам ушу райондун жарымын тейлеп атасыңар. 40 тракторга анан бул киреше деген табыштагы конкурент болот да бириңиздерге. Кыйынчылык болбойбу? Биз бир эл айылды кылбайбыз. Айыл өкмөт боюнча кылабыз. Мына Акжар өкмөт боюнча большевик, какыр, кандыба бүт кылабыз немездечи. Биз каерде чакырса ошо барабыз. Эмне керек? Мисалга 40тыкпы, 40тыктарды кылабыз. Эмне мала керекпи, кош керекпи, шалы жанчыган керекпи, чакырган бара беребиз. Бульдозер болсо бульдозер да барат. Ушундай бизде баардыгы неме комплекти. Ушу балдар чогуу иштеп атабыз, аксакал ушулар. Калганыбыз баардыгы ушулар ээрчип неме кылганбыз. Бузулган трактордун бузулган жерлерин кантип оңдойсуздар? Же өзүңүздөрдүн араңыздарда уста барбы? Мына аксакалдан сурайбыз. Аксакал мындай болуп атат десек, бул айтат, анан запчасть алып келип салабыз. Ушинтип бирибизге жардам берип эле неме кылабыз. Мисалы үчүн биз бирибизди тааныган үчүн бирибизди колдоп, бир жерге барганда какыр барып шүпүрүп өтүп кетет. Чөгөргөндө мисалы шүпүрүп өтүп кетет. Кош айдаганда өтүп кетет. Какырдан калганын анан калган айылдын тракторлору келип, эмне деп коет эле, калдыгын терип кетет да. Биз мына айыл караганда башында машакка түшкөндөй. Машакка түшкөндөй биз биринчи трактор алганда бири-бирибизге конкурент болот окшойбуз дегенбиз. Андай эмес экен да, биз уже айылдык деңгээлден өтүп райондук деңгээлге чыгып калдык азырчы. Биз райондук деңгээлде эме кыла алабыз да, мындай конкуренцияга туруштук бере алабыз да. Себеби бир айылдын балдарыбыз. Гөлдүктөн 15 жашка чейин кызматын кылабыз да, аябай тоолуу жерлер. Тизелерибиз калчылдап жүрүп оруп беребиз ошолор чөптөрүнчү. Бирөө баасы кымбатыраак, мына түз жерденчи. Ошентип 4-өөбүз оробуз, бирөө тырмайт. Элдин кызматын кылып атабыз да. Антпесең зарыгып атышат да тракторгачы. Башка жактан тракторчулар барбайт ал жерлерге. Эми могу мына кишилер ошо 4-өөбүз бир компаниябыз да бизчи. Бригада. Слесарыбыз ана ортодо Макканбай ака. Баарыбыздыкына ошолоңдо берет, кашылгабызды ham. Биз ушу таза кийинген боюнча иштеп жүрөбүз, колдо арчып туруп элечи. Ооба, только оңдоп берет ошо Макканбай ака. Рахмат ошого. жакшы. Бул жагынан сонун камсыз айткансыздар да, айыл эли баасына мындай ыраазы болушабы? Эми ыраазы боло тургандай эле иштеп беребиз да. Чала-пала калтырып иштебейбиз. Конкуренция көп да, трактор көп.
Таза иштебесең кийинки жылы клиент таппайсың. Ошон үчүн таза иштейбиз. Маеңиздерге тоскоол болбойн. Айыл кыдырып келейин мен, Алла разы болsun. Мейлиңиздер. İşinleri yer olsun. Болуптур. Мейли болуптур. Болуптур, мейли. Мейлиңиздер. Ишиңиздерге ийгилик. Айылда өзгөчө таштан дуал жасаган Кубаныч абага кезиктим. Бул жакта турат азыр. Ассаламу алейкум. Аксакал, айтсаңыз, бул идея каяктан келди да? Өзгөчө. Өзүм эле каалам менен, өзүм неме менен эле. Бирөө айткан деле жок. Бирөө үйрөткөн деле жок. Мурун сүрөт тартчу элеңиз. Жашман сүрөт тартчумун. Мынау оймолорун өзүңүз түшүрдүңүзбү же? Өзүм эле. Өзүм оюм менен. Бунун турасы канча болот? Анын бийиктиги канча болот? Бүткөнүнө азыр жарым жартылай экен, Эгер içi dual болбосо, фундаменттен баштап бүтүшүнө чейин 2 метр болот. Эгер içi неме болсо, фундаменттин үстү жагы 2 элик болот. Турасы канча азыр bunun? 40 сантиметр. Içi dual болот да, ошон үчүн 40 сантиметр. 30 сантиметр боло берет. Бул ташты баарын кынактап коюштун өзү түйшүк да. Өзүн ыгы келген жерге коесуң да. Отурбайт болбосочу, ар жерге эле отура бербейт. Менимче бул жагыңыз бүтүп калыптыр, Ал бүтүп, ичинде жашап атабыз аны. Көрсөтпөйсүзбү? Ал бул бүтүп калыптыр да? Бул бүткөн. Ичинде жашап атабыз. Бул өзүмкү ана баламкы. Бул иш тарабы суук болбойбу? Ичи кыш. Жашаган үйүнкү кыш. Бышык кыш. Сырты мондай таштан кооздолуп жасалыптыр да? Ооба, тиш эле таш. Буларга гүл отургузат окшойсуз. Ооба. Гүл отургузбай энди. Жолдун көркү да. Айылдагылар айткалы эле, ушул Кубаныч аксакал ушу эч эрместен ушул сонун таш тоолорду бүгүнкү күндө айылдын көркүнө көрк кошуп. Ушу Мен колуман келишинче караганда эрмектейм да. Үйдө бекер жата албайм. Шалын карап келем. Бизде шал болот. Ушуну карап келип эрмектейм. Азамат, канча? Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Катыра бериңиз. Бүткөндө дагы келебиз го буюрса. Мейли, келгиле. Макул. Мейли. Бакыт. Мыналар соңун жасап коюпсуз. Тыштайга бул канча аянтта? Бул көлдүн аянты 2 сотук жер. Жер 10го 20 да эми, грубо айтканда. Канча балык батат эми буга? Бул жерге өзү нормасы менен 250 килограммга чейин малек кое берсе болот да. Бирок биз азыр жаңы баштап эксперимент кылып атканыбызга байланыштуу азыр 60-70 килограмм балык кое бердик. Сазан. Бул жерге 1 литр балык кое бердик азыр. 1 литр бар, О, 1 айдын тегереги болуп калды кое бергенибизге. Чоңоюусу кандай экен сазан? Сазандын эми чоңоюшу биринчи 1 жылдыктары, экинчи жылы жакшы эле чоңоет. Азыр бул биз кое бергендер ошо 30 граммдан 300 граммга чейинкилер да. Буюрса сентябрдын аягына 1 килограммдан 2 килограммга чейин чоңоет деген. Эми ошо саткан адамдардын божомолдору бар, бирок баккан адамдар менен сүйлөштүк. 2,5 жетпептир, 200-200гө чейин чоңойгондор болуптур. Жемдин жана качествосуна, жемди убакыт саатына бергенине ошого байланыштуу чоң бакканга жараша болот экен ол да. Өзбекстанга да барып, мына буюрса быйыл балыктын башка түрлөрүн окуганга эми аракет кылып атабыз. Күздө бул жакты товарный кылып уже өткөзгөнүбүздөн кийин Өзбекстанга, мисалы Токмокто бизде дагы үйрөтө турган жерлер көп. Ал ар жакта бассейндер турат да. Ада кайсы балык бар эми? Бул бассейнди биз атайын койдук. Бассейнге деген африканский сом
Неге бассейн койдук? Бассейн койгонубуздун себеби бул африканский сом ысык сууда эме болот экен да. 18 градустан жогору болуш керек суучу. Суу, Ошон үчүн эки бассейн койгонбуз. Бир бассейнден ысып, экинчи бассейнге түшөт. Ошо экинчи бассейнде азыр ошо кичинекей малёкторун чоңойтуп атабыз. Азыр эми жанагы форель кызыгып көп ошону багып атышпайбы? Ойлонуш көрдүңүздөрбү ошону? Форель жөнүндө дагы ойлонуштук. Досум экөөбүз кийинки очередтерде ошолор да. Кийинки этапта форель тажрыйба кылып, тажрыйбабыз ашкандан кийин эми ал форель просто эмерек да, мындай нежныйраак балык экен да, чем буларга карагандачы. Анан буну назигирээк, буну багып кичине үйрөнүп алгандан кийин анан ага өтсөкпү деген оюбуз бар. Бул айылда силер биринчилерден болуп жаңылык катары киргизип атасыздар дейм, Какыр айылына, же башка балык чарба дагы барбы? Жок, башка болду элек. Буга чейин болгон, эми багып көрүшкөн. Алар өндүрө алышпады да, мына таштап коюшту. Демек, сиздер бир өндүрүүнүн багытында экенсиздер да? Ооба, буюрса. Аракетибиз жакшы эле болуп атат. Ушул огороддун тегерегине мына азыр эми эксперимент кылып, буну деле ушундай кылып эме кылып атабыз. Жасап көрүп атабыз. Ушуга окшоп, может, кийинки жылдары, андан кийинки жылдары кичинекей балык куруп эме кыла турган, кичинекей кафе кылсакпы деген ойлор бар. Келип эс алуу үчүн балык улууга. Бул эле көлчөк эмес, бул жагына дагы чоңойтабыз да. Бул жерде бир 30 сотуктан ашык жер да. Жалгырке, Тиштеке, мына ушундай сонун бир айылда балык чарбаны жолго коюп атыптар. Алгачкыларда болуп ийгилик каалайбыз. Рахмат. Чакан балык чарбаңыздар бир өнүккөн, бир чоң, бир айылды, райондо бир 50%, 60% балык менен камсыз кыла турган бир даражага жетиңиздер. Айткан келсин. Барыңыздар. Рахмат. Эми ал жер жакта да, ушул жерде отуруш керек. Келип тургула. Күтөбүз, балыкчы сентябрда келсеңер. Ушул жерде может тоза алабыз. Бул жерде маектешип отурганга жакшы. Кандай сонун мына ушундай айылдын кооз жаратылышына эс алууга ыңгайлуу жаратылыштын койнуна келип, бул айылдын апаларынын бүгүнкү күндө кантип түзүлгөнүн, качан түзүлгөнүн, анан таланттарына чогуу биргеликте күбө болобуз. Жакшысыздарбы апалар? Кандайсыздар? Жакшы отурасыздарбы? Апалар, кантип түптөлүп калдыңыздар? Качан уюштуңуздар? Негизи алдыга кандай максаттарды коюп атасыздар да эми? Быйыл биз 5-мартта түптөлгөнбүз. Биздин коллективибизде бардыгы батыр энелер бар, мугалимдер бар, бардыгы пенсионерлер бар, бардыгы ушу Кыргызстандын, ушу элибиздин, жерибиздин кичине маданиятын көтөрөлү деп ушундай болуп уюшулдук. Бул коллективибиз 12. Эми бирөөсү себепсиз болуп келбей калды. Андан кийин 50 жаштан баштап 70 жашка чейин. Эң улуусу мен 70 жашта. Келечекте дагы мындан дагы жакшыраак кылып өнүктүрөлү деп, дагы кичине эменибизди көтөрөлү деп ниет кылып турабыз. Эми Кудай насип кылып буйрса, ошого жетип калабыз. Кыз келиндерге, ушу жаш жубайларга бир апалардан кандай акыл насааттар айтылып атат да? Акыл насааттарыбызды айтып атабыз. Мына шайыр апалар бардыгы тажрыйбалуу болуп калган. Илгерки каада салттарыбызды, анан азыркы жаштарга кичине үйрөтөлү деп, анан көп нерселерди унутуп калган илгерки нерселерибиз. Биздин ата-бабаларыбыздан калган салттар бар эле. Ошолордун бардыгын айтып деп, жаш кыздарга түшүндүрүп атабыз. Азыр бул жакта телегөрүүчүлөргө да кызык болуп атат. Апалар кандай ырдайт экен депчи. Ырдап бербейсиздерби? Айыл жөнүндө ырыңыздар барбы? Бар, Какыр деген ырыбыз бар, ырдап берели. Сонун анда, ыргытөлү. Келиңиздер, ырдап бериңиздер. Kakırımdın kadırın benim alayım. Karı dese sen de meret alayım. Çakır beni çakır çakkan kakırga. Kakırıma şalgir bulup parayım.
Какыр айылында жүрүп өзгөчө мына ушундай кол өнөрчүлүк менен алектенген Алтынбек аганын үйүнө келип отурам. Мына көрүп атасыздар, столдун үстү жайнаган өзгөчө бир биздин улуттук аспабыбыз, ошондой эле биздин ата бабаларыбыз колдонуп келген жаалар турат бул жерде. Азыр ушул боюнча кенен сурайбыз. Аттын ээлери турат. Ооба. Азыр комуз менен алек болуп атат окшойсуз. Ооба, мына эки комуз бүтүрүп бериш керек болду да, ушуларды иштеп аттым эле. Буйртма бул же кандай? Белекеби? Бирөө буйртма, бирөөнү аркасынан жасап коем да. Анан калгандары сомдоп койгом, алар катар-катар аркасынан келе берет. Бүгүнкү күндө жыгачка өтүп атышат окшойт адамдар, а? Аш демдегендер, чоу аш демдегендер бүт ошо жыгачтан жеп келели деп жөнөп калышат. Ошо өзүнүн бар. Башкача болот экен кандай? Да, башкача болот экен, эми башкача болот экен да. Эми башкача. Келтирет экен да. Өзбектер ашты келтирет ошондой эле да. Бул жакта сон Эмес, бул сооп болот дейт. Биринчи сооп болот. Жыгачта жегенби? Эң соо күчтүү болот жыгачта. Буларды өзүм чабам. Анан мурда көп чапчу элем, азыр аз чаап калдым. Бир 20-1 жылда эле 20-30 эле чыгарам. Өздөрү заказ кылышат, телефондон жөнөтөм, анан мынасын бийик кылып бериңер ака дешет. Ошо карап туруп берем. Анан базарга барып анча сатпайм, ушу үйдөн эле берип турам. Канчага сатасызбы? Булар эң кымбаты 12 000. Анан күчтүүлөрү бар, эми булар ошо 15 000ге чейин болот. Аларды аябай жасап эметтим да. Ушундай чыгат. Өзүңүз комуз ойнойсузбу? Өзүм көп деле комуз ойной албайм, бирок кичине неме коем, кыңкылдатчы. Сон. Бул эми өрүктөн жасалат да? Өрүктөн жасалат. Жаңактан да бар, эми аларды анча неметилем, баягы мектепке окуучуларга жаңактан тез таратып берем. Алар көпкө кармалбайт да, тез эле бүтөт. Өзү 7 000ден болчу бул өрүк комуздарчы. Аны мен аны ошо 6 000, 5 000ден нары эле сатам. Азыр бунун баасына көтөрүлбөйт. Бизде чоң. Неге? Чоң немелер камда. Азыр чет өлкөгө апарайын десең, чет өлкөдө комузду албайт да. Ошол. Анан бул жааларым. Азыр бул жакта телекөрүүчүлөр дагы жааны качан айтат экен деп турса керек. Ошо мына жааларды ошо көчмөндөргө барганда жасаган. Бир 5ти жасаган. 3-өө сатылды, 2-өө калып кетти да, ошо үйдө ошо 2-өө бар эле. Мүйүз табыш деле кыйын болот. Буларды ошол Бишкекте жүргөндө балдары бир неме болуп биргелешип иштейт элек да. 4 бала элек. Ошактан үйрөнүп, ошактан өтүп келген. Айылга келгенден да үйдөн өзүм кармайм. Азыр мүйүз болсо эле жасайсыз же жасап атасыз? Азыр дагы мүйүзүм бар, бир кичине дагы. Багындай чирип калган немелерди тазалап, станок менен тазалап, наждактап, бу жерге кабырга коюп, амарса тебет да. Серпилет. Бул жерде кандай кабырга дейсизби? Буладен кабырга коюлат да. Жылкынын кабыргасынан коюлат. Солкулдап турат, тебилет. Анан калганы баягы бир мүйүзү бияк кылып эле жасап өтүлгөн да. Могул жерде Баягы искусство. Не бар? Бул жерде трос бар. Трос? Трос коюп турган сыртынан кожа менен оролгон да. Анан тартып атканда ошо 100 метрге чейин мишенге атып көргөнбүз. Муну, Таамай сайылат. Таамай сайылат, ошо 100 метр кетет да. Узактыгы боюнча. Узактыгы. Андан узакка болбойт. Суунер да бул. Билем сүрөткө түшкөнгө, атканга немеге суунер. Ошон үчүн мүйүздөн жасаган. Четин деген жыгач бар экен. Илгерде ошону четинден. Ошондон жасасак, ал окмуш эле болбой калат экен ал. Өтө күчтүү болуп кетет экен. Өтө күчтүү болуп кетет экен, Баягы биян лыжанын немесинде кылып туруп. Канча чоюп кое берсең, ошончо метр кетет экен. Байбой болуп калат экен. Ал болбойт экен биз жасаганга. Милициялар үйгө келип алып, ким жасаган дейт да анан. Ошон үчүн аларды чыгарбадым. Демек, бул жанагы үйгө кооздук үчүн илип кое турган үйгөнгө. Суунерге. Азыр бул жакта көрүүчүлөр деле көрүп турат, суунер сыяктуу болсо, канча сомго бала үйүмө алып келип илип койсомбу деген ой болуп атышы мүмкүн. Ошол бул 25 000 өзү кыргыз пулга эле.
Анан көчмөндөрдө $300 деп турдум. $300 ошондо болуп калат экен. Эми арагыраак болот. Анан мен баалашып 25 миңге саттым ошо апаргандарымы. 25 миңден. Азыр экөө үйдө калды, ошо 3 сатылган да. Кырчында. Үскөлдө. Картар келсе берип берет экенсиз. Булар дем азыр көчмөндөргө даярданышым керек болот кайта немеге, Түркияга. Аякка да жолдомо келген. Түркияга жолдомо келди. Келди. Сонун. Ошол дерде. Эми кайта мындан 10ду, мындан табактан 10ду кылып кайта даярданышым керек болот. Баягы кайта вариантка киришим керек. Качан барасыз ал жака? Мына жылдын аягында деген. Жакшы. Ошондо точно билинет да. Өзгөндөн ошо акимчиликтен келип алып кетишкен, жол кыдам төлөп беришет. Нолору дагы атайын. Алар кожо менен жасалган атайын. Саадаккылар. Качтан жасалат экен да? Ноларын да кооздоп коюпсуз да. Ооба. Кооздоп коюсуз да буну дагы? Кооздоп коем. Дароо эле асынып туруп üzerinden okutalı ошондон окуталып эле коюп туруп эле атып кете бересиң. Сынап атат экен да? Тим эле сонун. Кол өнөрчүлүктөрүм ушул 3-4 менен заниматься этем. Какыр айылынын өнөрчүлүгүнө баам салбай коюуга болбойт. Анткени бул айылда Асан абанын уучун улап эр чабуу менен алектенип келе жаткан мыкты жыгач усталары бар. Асан абанын уулу Нурлан Айдаркулов агабыз 30 жылдан бери ушул өнөрдү аркалап келет. Ата кесибин бир туугандары Жаңыбай Байыш агалар менен өнөрдү өчүрбөй сактап келүүдө. Өзүм илгерки кыргыз мына кыргыз элчи мына ортосу эмне ачык болот. Açık bu kız yedik, çok unutup kaldı da. Bilge şu leyleri ayağa kattığı geçti. Az bunu orada mınağa ötkesi var. Orası tüm kemire geldi falan. Yakından beri şu kadar köp zakar gele başladı. Benim kayta şu oldu. Бакыт агабызда бул өнөрдү колго алганына 30 жылга жакын болду. Асан абанын мыкты шакирттеринин бири деп эсептөөгө болот. Агаларыбыздын айтуусунда азыркы улакчы балбандарыбыз теилгерки ата-бабаларыбыз колдонуп келе жаткан жыгач эрге басым жасап, ар кандай кооздолуп улуттук оюмдары менен жасап берүүгө суроо талап көбөйүп жатат. Бул да болсо биздин кол өнөрчүлүктүн бааланып жатканы десек болот. Казбек жана мен айткан балдарым ушул Какырдын курама жаштар командасы. Ушул келечекти көптөө үмүт кылган балдар ушулар. Азыр машыгуу учуру экен да? Азыр машыгуу учуру экиге бөлүнүп Нурик, Закир экиге бөлүнүп оюнду баштагыла. Расстановканы түзгүлө. Манайлар жакшыбы? Молодец, оюнду баштагыла. Бул айылда жаштардын спортко кызыгуусу кандай болуп атат? Кайсы түрлөрүнө басым жасап кызыгып атышат? Основной бул Какыр айылында волейболго кызыгуу аябай күч, экинчиден көкбөрү оюнуна кызыгуу аябай жакшы, үчүнчү футболго жакшы. Футбол боюнча? Ооба. Башка күрөш башкалар боюнча жок азырынча. Күрөш боюнча дагы бар, анан эрежесиз эр уруш боюнча дагы балдарыбыз бар. Машыгып келишет. Жыйынтыктар кандай болот? Жыйынтыктар, результаттар жакшы. Бүгүндө школьниктер арасында дагы жакшы результаттар бар. Сыртта областтык деңгээлде, райондук деңгээлде ойногон балдарыбыз бар. Бир балабыз Кыргызстан сборныйда ойнойт волейбол боюнча. Результаттар жакшы. Өзүңүз жөнүндө айтсаңыз, өзүңүз кайсы спорттун түрлөрүнө кызыгасыз? Кандай ийгиликтерди багындыргансыз? Мен бала кезимден эле биринчи кызыккан спортум бул ат үстүндө жүрүү. Биринчи ат мингенмин. Улак чапканмын. Экинчи бул мен сүйгөн оюн волейбол болуп калды. Волейболдон көптөгөн ийгиликтерге жетиштик. Onun arasında ondan keyin armwrestling boyunca, kol güreş boyunca dagы көптөгөн ийгиликтерге жетиштик. Ар кандай спорт түрүнө машыгып келебиз. Результаттар, жыйынтыктар жакшы. Бекзатка бер бийигирээк. Азыр эми айылда ушул волейбол боюнча экен да, Ооба. Балдарга үйрөтүп атат экенсиз. Негизгиси волейболду үйрөтүп келе жатам. Бул
алам кожол айылдан башталат дегендей, ушул айыл жаштарына көңүл буруп, ушулардан көптү үмүт кылабыз. Келечек жаштардыкы дегендей. Айыл өкмөттүн деңгээлинде, андан кийин райондук деңгээлде, андан кийин областтык деңгээлде чоң-чоң турнирлерде ойносо деген ниеттерим бар. Бул спорт менен алектенбесе, бул жаштарыбыз эртең өзүң көрүп атасың, көчөдө дайдып бир ичип чегип, андай туура эмес жолдорго жүрүп кеткен учурлар да болуп атат. Ошон үчүн бул жаштарды спортко тартып, ден соолугу чың, элин жерин сүйгөн, кыргыз жеринин желегин желбиреткен жаштардан болсун деген ниетте буларды өстүрүп, колдон келишинче жардамыбызды берип атабыз. Колдоо көрсөтүп, Колдоо көрсөтүп. Келгиле. Бир жара өтүп алсаңар. Oyun жакшы болду, Буюрса, мына жакын арада бир айдын ичинде райондук деңгээлде чоң турнир болот окуучулар арасында. Ошол турнирге барып, айылдын намысын коргошуңар керек. Силерден көптү үмүт кылабыз. Силер азыр айылдын намысын коргосоңор, эртең өкмөттүн намысын коргойсуңар. Ондон кийин дальше райондук, областтык, республикалык деңгээлге дальше кетесиңер. Силерден үмүтүбүз чоң, жакшылап даярдангыла. Сыймык чапканда линияга кирип кетасың. Сеткага илешпей таза урук ама. Бекзат, сен задешка кылбай бер. Ар бир задешканы карайт чоң оюнда билесиңер. Нурик, сен экинчи линиядан урганда линияны кара. Ургандарың жакшы. Баарыңардын оюңар жакшы. Түшүндүңөр, жигиттер? Буюрса, ушул турнирде утсаңар, гөлгө путевка силерге. Эркекче? Эркекче. Кана? Ой. Айылдын маданияты менен эле кошо спорт жааты дагы өнүккөн десек болот. Бүгүнкү күндө спорттун ар тараптан машыктырылып, айыл жаштары чемпиондук наамдарга жетишип келүүдө. Албетте, дени сак улут өнүккөн мамлекет. Бир күн кечке бул Какыр айылын кыдырып жүрүп, өзүңүздөр көрдүңүздөр, шалчылык, дегеле устачылык, ал эми мына теп акырында спорт менен аяктап отурабыз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар. Сиздер менен мен Казыбек Мамасатов болдум. Көрүшкөнчө.